Бүгүн 11-октябрда Камчыбек Ташиев Алимат Ташиев атындагы эне жана баланы коргоо борборунун кызматкерлерине 30 автоунаа тапшырды. Иш-чаранын жүрүшүндө Камчыбек Ташиев медицина кызматкерлеринин коомдук ролуна токтолуп, эмгеги өзгөчө баалоого татыктуу экенин белгиледи. Ошондой эле автоунаалар демөөрчүлөрдүн колдоосу менен алынганын кошумчалады. Саламатсызбы? Кандайсыңар? Кыздарым, жакшы Саламатсыздарбы, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу коноктор, урматтуу кесиптештер. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мындан бир ай мурда урматтуу генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевич келип сиздер менен жолукканда, ушул жакшы иштеген ак ниет менен эмгек кылган биздин арабыздагы кесиптештерге ушул өзүнүн белеги бар экенин айтып кетти эле. Мына бүгүн ошону тапшыруу иретинде келип отурат. Ошондуктан анда азыркы сөздү урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич сизге. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу агай эжекелер, урматтуу акалатчан эжелерибиз, агайларыбыз, ден соолуктун коргоочулары. Сиздердин убактыңыздар аз, билемиз, себеби дегенде кайра жумушка кириш керек, бул жерде оорулар күтүп турат сиздерди. Ошондо мен азыраак сүйлөйүн. Урматтуу акалатчандар, биздин негизги милдетибиз мамлекеттик жетекчилердин негизги милдеттери. Ушул мамлекетте иштеген адамдарга камкордук көрүү. А сиздердин милдеттериңиздер кол алдыңыздар дагы жана ооруган оорулууларга камкордук көрүү. Мен ойлойм, ар бирибиз өзүбүздүн милдетибизди так аткарышыбыз керек деп. Ал эми бүгүнкү сизге берилип аткан белектер боюнча мен ушундай бир максатым бар эле. Ар дайым ушул жерде апамдын атында болгондон кийин карап турайын, көз салып турайын, жардам берип турайын деп. Сиздерге айлыгыңызга кошуп фонддон дагы 2 айлык берип атышат. Алып атасыздарбы? Жакшы эле алып атасыздарбы? Анан эми андан сырткары мага бир мурдатан бирөөгө бир жакшылык кылган бир адамдарым бар эле. Ошол адамдар келип сизге дагы бир жакшылык кылайлы, кантип жакшылык кылайлы, бир кичине сизге бир нерсе берейли, кандай кылайлы деп ушинтип келишкен экен. Анан ошондо мен айттым эле, мага чоң рахмат. Мага бардык нерсе жетишет. Кудайга миң калла шүгүр. Алла Таалам берген экен, эли журтубуз мына бийликти берди, башканы берди, бардыгы бар. Менин ушу эгерде мүмкүнчүлүгүңөр болсо, ошол жерде бизде больница бар. Больницада иштеген биздин агай эжекелерибизге жардам бергиле. Ошолорго жардамыңар тийсин деп ошол адамдар менен сүйлөштүм эле. Анан жакында эле келип айтып калышты, андай болсо болду, биз даярбыз, жардам беребиз деп. Ошондон сүйлөшүп отуруп, эмнени чечтик? Баягы Кудайга шүгүр айлыкты алып атасыңар, дагы эле тыйын берсе, тыйын дагы эле жок болуп кетет, туурабы? Анан ушу эстелик болсун деп силерге ар бириңиздерге бирден бекер машина берейли деп чечтик. Ушул автоунаалар сиздердин бала чакаларга кызмат кылсын, үй бүлөңүздөргө кызмат кылсын, силердин узун жолуңарды кыскартсын, силерге пайдасы тийсин деген чоң максатта. Ошон үчүн урматтуу ага эжекелер, бул жерде эч ким бирөөнүн алдында эч кандай милдеттемеси жок. Бул таза сиздерге болгон биздин ыраазычылык, кылган кызматыңарга болгон ыраазычылыгыбыз. Мындан арда ден соолуктуу болуп, жакшы кызмат кылгыла, ак кызмат кылгыла. Кызмат кылуу, ушул элге кызмат кылууну дагы Алла Таалам кимдерге буйрат, кимдерге буйрубайт. Мына сиздерге Алла Таалам буйрган экен элге кызмат кылууну. Ошо кылган кызматыңарды ак таза кылсаңар деген менин оюм бар эле. Анан мен ойлойм, силер деле ошондой тилекте болсоңор керек. Силер деле ушундай Кыргызстаныбыздын жакшынакай үй бүлөлөрдөн чыккан бала чакасыздар, туурабы? Анан сырткары мындан кийин дагы биз көптөгөн жакшылыктарды жасайбыз деген ойдобуз. Мындан кийин дагы. Эми бая башында айтып өткөндөй, мага эч нерсенин кереги жок. Мага байлыктын кереги жок. Мага жетишет, Кудайга шүгүр. Эч кандай бир байлык топтоп, бир эбегейсиз бир бай болуп, же болбосо бир
чалкалап бай болуп жатайын деген эч кандай оюм жок. Андай болбойт дагы, мен андай кылдырбайм дагы. Өзүмдү дагы, мен жакындарымды андай кылдырбайм. Так, бизге жетет, Кудайга шүгүр. Эгер Алла Таалам бере турган болсо, ошо сиздерге окшогон элге журтка бөлүшүп жашайлы деген үмүтүбүз бар. Мен апам дагы ушуну айта берчү эле, балам көп нерсе топтобо, балам көп нерсе башыңа үйө бербе, ашык дөөлөт баш жарат, кой балам, топтобо, тиге жардам берип койчу, тиге жардам берип койчу, тигинин баласы ооруп атат, мунун баласы кыйналып атат, тигилер мына мектепке бара албай, алмаалда силер азыр эми ал убакыттар 90-жылдарды жакшы билбей калдыңар, өзүңөрдө кичинекей болсоңор керек. Алмаалда баягы мектепке бара албай, буттарында тапочка, ботинкелери жок, үйлөрүндө тамак аш жок болуп калган убакыттар болгон. Ошолорду айта берчү эле, ушу бала мына баланчанын үйүндө ушундай кыйналып атыптыр, ушуга тамак аш алып бер, тигинин 3-4 баласы бар, мектепке жөнөтө албай атыптыр, кийим алып бер деп эле ушу апам ушундай эле элдин немесин карап жүрө берчү эле. Акыры келип Алла Тааламын буйруган экен, мына ушу апамын тилегин берип, биз ушундай болуп чоңойгонго мүмкүнчүлүк болду. Мен мунун баарын сиздерди өзүмдүн жакындарым катары, мамлекет кызматкерлери катары эмес, өзүм жакындарым катары, ушу боорукер айымдар, медицина кызматкерлери катары айтып атам да сиздергечи. Эгерде мамлекет кызматкерлери жанагыдай иштей турган, талап кое турган нерсе болсо айтса билесиңер, мен кандай сүйлөйт элем. Ошондуктан мен ушул жерде сиздерге дагы ыраазычылыгымды билдиремин. Урматтуу ага эжекелер, мындан арда көбүрөөк иштеңиздер. Биз мына администрация, ушул мекеменин администрациясы сүйлөшсөк айтып атышат, бергенде ар бирине милдеттеме кылып атабыз, жок дегенде бир 5 жыл ушул жерде иштей бергиле деп атабыз деп. Ошону туткулагыз, тутуңуз да. Мен сиздерден суранамын. Анан кийин машина алып алып туруп, эртеси күнү, 2 күндөн кийин, 1 жылдан кийин, жарым жылдан кийин мен болду иштебейм деп иштеп кетип калбагыла. Макулбу? Ошо 5 жыл иштегиле. Мындан кийин да жардам берип турабыз. Мындан кийин дагы колдоп турабыз. Себеби ушул мекеме ишканада зарыл болгон адамдар. Бул жерге жыргагандан эч ким келбейт. Бул жерге бир жыргап кетейин деп бир кафеге, ресторанга келгендей эмес. Же башка бир жерге келгенде, бул жерге ооруган адам келет. Муктаж болгон адам келет. Ошо силердин мээримиңерге муктаж, силердин жанагы профессияларга муктаж адамдар келет. Бул жерде мына алтындай болгон бөбөктөрүбүз төрөлүп атат. Ушу бөбөктөрүбүз эртең мамлекетибиздин келечегин камсыздайт. Мына биз дагы убакыт келет, биз деле өтөбүз. Убакыт келет, баарыбыз өтөбүз. Азыркы төрөлүп аткан балдарыбыз эртең ушу мамлекетибизди сактап, коргоп, алдыга жылдыра турган балдар болот. Ошон үчүн ушул муктаж болгон адамдарга баарыңыздар мээримиңиздер төгүңүздөр деп айтар элем. Мээримиңиздер төгүңүздөр. Ыраазы болуп чыгып кетсин ушулар ушул жерден. Чыкканда ыраазы болуп, рахматын айтып чыгышсын. Анан кийин чыкканда менден акчасын тоноп алды, мени коркутуп алды, жакшы карабайт экен, мындай отношениясы чатак экен деген жаман сөздөрдү айтпасын. Мейлиби? Ошого баам салыңыздар. Бир киши айтса айта берет, же бир киши эч нерсе болбойт дебей, ар бир адамга, ар бир пациентке өзүнө жараша жакшынакай, эми алар туура эмес мамиле кылса деле силер жакшы мамиле кыла бергиле. Ошо мамиле кылышыңарды мен силерден суранамын. Сыйлыгыңыздар куттуу болсун, десолту болуңуздар, ойноп күлүп жүрүңүздөр. Кудайым ушундай жаркыраган, жакшылыкта жолукканга дагы насип этсин. Рахмат баарыңыздарга. Борбордун кызматкерлери бул колдоону зор кубаныч менен кабыл алып, мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан камкордук үчүн ыраазычылык билдиришти. Алардын айтымында мындай колдоо медицина кызматкерлерине ишеним берип, өз ишине болгон жоопкерчиликти арттырат. Кыдыршаев, сизге чоң ыраазычылык. Ушунча шартты түзүп, Европадан ашса ашат, бирок кем калбай турган условияны түзүп, ушундай биз алыс жерде иштеп жүргөн, мигрант болуп иштеп жүргөн врачтарды чакырып, ушундай жерге кызмат кылганга шарт түзүп бергениңизге биринчиден чоң ыраазычылык билдирем. Анан 31 августта бизди келип аябай сүйүндүрүп кеттиңиз эле, ушундай бир белек берем деп, аныңыз көп өтпөй эле мына Кудайдын улагы сүйүнсүн, аябай толкунданып, бүгүн сүйүнүчүбүз 2 эсе 1000 эсе артып отурат. Чындыгында ушул жерде иштеген 300гө жакын адамдын түшүнө кирбеген нерсе да, Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй көрүнүш, чындап айтканда. 1 айдын ичинде келип отурат.
ошо бизди жолдо калбасын деп бизге шартты түзүп бергениңизге дагы жол ыраазычылык. Анан келгениңизде өзүңүз балам үйлөн деп тапшырма коюп кеттиңиз эле Кыдырчаевич. Үйлөндүк буюрса, үйлөнүп медицина кызматкерине, келинчегибиз медицина кызматкери, ошол жерде буюрса үй бүлөбүз менен 5 жыл эмес пенсияга ошол жерден чыгалы деп кызматка келдик, Кудай буюрса. Набиева Гульмира Хуслидиновна. Муратов Талгат Нышанбаевич. Жамшыбек. Кубанычбеков Борисkeldi. Заякова Анара. Камчыбек Ташиев өз сөзүндө президенттин тапшырмасына ылайык медицина кызматкерлерин турак жай менен камсыздоо маселесинде өзгөчө көзөмөлдө экенин белгиледи. Ал дарыгерлерге мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу мыйзам чегинде үй алуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөнүн кошумчалады. Ушул сыйлык алган биздин акыбатчандарыбыз баарыңыздарды сыйлыгыңыздар менен куттуктаймын. Сыйлыгыңыздар куттуу болсун. Жана башында айтып өткөндөй, ушу жакшылыктарга минип, ойноп күлүп жүрүшүңүздөргө Алла таалам буйруп насип этсин. Мындан ары дагы бир маселе жанагы үй боюнча. Бизде эми билесиздер, ушуга чейин бизден ушул айрыкча медицина кызматкерлерине жакшы каралбай келген. Мындан ары биз жакшы карайбыз деген урматтуу президентибиздин тапшырмасы бар. Азыр үй боюнча баардыгыңыздар үй менен камсыз болушуңуздар керек. ГИКтен ар бириңерге квартира берүүгө даярбыз. Мыйзамдын чегинде, естественно, мыйзам чегинде. Үй жоктор болсо, квартирасы жоктор болсо, ушуга чейин мамлекеттен эч нерсе албагандар болсо, биз ГИКтен үй берүүгө даярбыз. ГИКте үйлөрүбүз көп, Кудай кааласа салынып атат, мындан ары да салынат, баардыгыңыздарга жетет. Макулбу? Ошондон үй болсо, жакшы айлык болсо, машина болсо, бала чака тынч болсо, сонун кылып иштей бересиздер. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Эске сала кетсек, буга чейин 31 августта Камчыбек Ташиев аталган борбордон кабар алган болчу. Ошол учурда ал медицина кызматкерлерине ар тараптуу колдоо көрсөтүүлөрүн белгилеп, бейтаптарга кызмат көрсөтүүдө акча талап кылбоо керектигин эскерткен. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.